28 январ күнү Каракол Түп унаа жолунун 13-чакырымында Volkswagen Golf үлгүсүндөгү жеңил унаанын айдоочусу рулга ээ боло албай жыргалаң суусуна түшүп кеткен. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирет. Маалыматка ылайык, кырсыктын кесепетинен унаанын айдоочусу жабыркаган. Куткаруучулар жеткенге чейин айдоочуну жолдон өтүп бара жаткан жарандардын жардамында Ысык Көл облустук ооруканага жеткирилген. Алайда милиция кызматкерин өлтүрүүгө шектүүлөр кармалды. Бул тууралуу Ош облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Жеңиш Ашырбаев билдирди. Маалыматка ылайык, кечээ 28 январ күнү саат 16:30 чамасында Алай райондук ички иштер башкармалыгынын нөөмөт бөлүмүнө Кыркол айылындагы Гүлчө дарыясында жашы 30-35тердеги жарандын сөөгү табылгандыгы боюнча маалымат түшкөн. УКМК кызматкерлеринин жардамы менен суудан алып чыккан учурда ал Алай райондук ички иштер башкармалыгынын 32 жаштагы аймактык инспектор экендиги аныкталган. Сөөктү карап чыкканда башынан арткы тарабында, оң кулагынын үстүндө, оң колунда жана бел тарабында жарааттары бар экендиги байкалып, киши колдуу болгону аныкталган. Көп узабай Ош облустук ички иштер башкармалыгы жана Алай райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан кылмышка шектүүлөр кармалды деп айтылат билдирүүдө. Алар Алай районунун Будалык айылынын 54-32 жана 31 жаштагы тургундары болуп чыкты. 31 жаштагы шектүү мурда Россияда каракчылык боюнча соттолгону белгилүү болду. Бул факт боюнча Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 130-беренесине ылайык сотко чейинки өндүрүш иши ачылып, тергөө жүрүп жатат. Ош шаарында аскер бөлүмүнүн кызматкери баңгизат сатуу каналын уюштурганы аныкталып кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматы билдирди. Ага ылайык 30 жаштагы аскер кызматкери 27 январ күнү өсүмдүк тобундагы баңгизатты сатып жаткан учурда колго түшүрүлгөн. Соттук химия экспертизанын корутундусуна ылайык алынган зат 7 граммды түзгөн гашиш деп табылган. Мындан тышкары кармалган адамдын Ош жана Чүй облусунда баңгизат таратып жүргөнү аныкталды. Ошондой эле абакта жазасын өтөп жаткандарга да тыюу салынган затты берип жүргөнү белгилүү болду деп айтылат маалыматта. Учурда сотко чейинки иликтөө иштери жүргүзүлүп, кылмышка тиешеси бар башка адамдар дагы аныкталып жатат. Бишкектин 1-май райондук соту Ички иштер министрлигинин мурдагы орун басары президенттикке талапкер болгон Курсан Асановдун баш коргоо чарасы каралып, аны 2 айга камакка алуу чечимин чыгарды. Соттун 28 январдагы токтомуна ылайык Асанов 26 мартка чейин жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын номер 21 тергөө абагында болот. Курсан Асанов жазык кодексинин 245-беренесинин 1-пункту боюнча айыпталып 26 январда кармалган. Курсан Асанов 2020 жылдын 7 октябрында Ички иштер министрлигинин милдетин убактылуу аткаруучу жана Бишкек шаарынын коменданты болгон. 6 октябрда таңга жуук эл ак үйдү басып алып, бир катар саясий туткундар абактан чыгарылган. 9 октябрда Борбордук Ала Тоо аянтында болуп өткөн массалык башаламандыкка байланыштуу кылмыш иши ачылып, анын алкагында Курсан Асанов кармалган. Кийин үй камагына чыккан Курсан Асанов мурун Ички иштер министрлигинин орун басары кызматын аркалаган. Ал эми парламенттик шайлоодо ал Бүтүн Кыргызстан партиясы менен аттанган. Мурдагы премьер-министр Мухаммедкалый Былгазыев 2 айга камакка алынды. Бул тууралуу 1-май райондук сотунан кабарлашты. 28 январда Былгазыевдин баш коргоо чарасы каралып, аны 2021 жылдын 26 мартына чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин тергөө абагына камоо чечими чыкты. УКМК 26 январда мурдагы өкмөт башчы Мухаммедкалый Былгазыевди мыйзамсыз баюу жана коррупцияга байланыштуу кармаган. Ал премьер-министр болуп турган мамлекеттин жана жарандардын кызыкчылыгына каршы келген токтомго кол койгон. Тагыраагы Кумтөр Голд компания ишканасына геологиялык чалгындоо жана алтын казуу иштерин жүргүзүүгө кошумча жер бөлүнгөн. Натыйжада кендин жалпы аймагы 2 эседен ашуун көбөйүп, мөңгүлөрдү жана корукту кошкондо 26,3 миң гектар түзүп калган. Атайын кызматтын маалыматы боюнча ал кезде аталган кендин аймагын кеңейтүүгө тыюу салган токтом күчүндө болчу. Абылгазыев мындан тышкары мамлекеттик кызматта жүргөндө мыйзамсыз түрдө өзүнүн мүлкүн расмий кирешесинен бир нече эсе ашырган. Аны мыйзамдаштыруу максатында Бишкек шаарынын Чүй жана Ысык Көл облустарынын аймагынан кымбат баалуу, кыймылдуу жана кыймылсыз мүлк объектилерин сатып алган. Кылмыш жоопкерчилигинен качуу үчүн бул мүлктөр башкалардын атында катталган.
Президент Садыр Жапаров 28 январда эл аралык уюмдардын башчылары менен жолугушту. Бул тууралуу президенттин аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмү кабарлады. Жолугушууга түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңеши, эл аралык түрк академиясы, Түрксой, Европа биримдиги, жамааттык коопсуздук келишим уюму КМШнын аткаруу комитети, Евразия экономикалык комиссиясынын коллегиясы жана Евразия өнүктүрүү банкынын жетекчилери өкүлдөрү келишти. Садыр Жапаров Кыргызстан буга чейин жетишилген жана көп талаштуу келишимдерге ылайык бардык эл аралык милдеттенмелерди аткарып келгендигин, мындан ары да аткара берерин белгиледи. Эл аралык уюмдардын башчылары Садыр Жапаровду президенттик кызматка расмий киришүүсү менен куттукташты. Алар алдыда турган милдеттерди комплекстүү чечүү үчүн тыгыз кызматташууга жана жүргүзүлүп жаткан реформаларды колдоого даяр экенин айтышты. Түркменстандын президенти Курбангулу Бердимухамедов Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровду иш сапары менен Түркменстанга келүүгө чакырды. Бул тууралуу 28 январда тышкы иштер министри Руслан Казакбаевдин Түркменстандын Кыргызстандагы элчиси Мередов менен жолугушуусунда маалым болду. Түркменстандын элчиси Бердимухамедовдун Жапаровго болгон куттуктоосун тапшырды. Анда эки өлкөнүн кылымдардан бери келе жаткан достук, боордоштук жана ынак коңшулук мамилелер байланыштырылып турары айтылат. Ошондой эле учурдагы бийик деңгээлдеги ишеним жана түшүнүшүү эки тараптуу кызматташтыктын конструктивдүү өнүгүүсүнүн бекем негизин түзөөрүн белгилеген. Бердимухамедов кыргыз-түркмөн мамилелерин жаңы деңгээлге көтөрүү үчүн аракетин жумшоого даяр экенин айткан.